ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кыргызстанда ар бир 5-чи жаран ашыкча салмактык менен жабыркайт. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирет. Изилдөөлөргө ылайык Кыргызстанда улуу муундагы калктын жарымы ашыкча салмактык же семирүүдөн жабыркап келет жана бул көрсөткүч эркектерге караганда аялдарда көбүрөөк. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы Сак бол программасынын бул көрсөтүүсүндө ашыкча салмактуулук туурасында сүйлөшөбүз. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Бүгүнкү студиянын мейманы Бишкек шаардык номер 18-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун үй-бүлөлүк дарыгери Айдай Мурзабекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Алгач ашыкча салмактуулуктун көбөйүү себебине токтолсок, бул эмнеден улам көбөйүп жатат? Биринчиден ашыкча салмактуулук эмне деген белгилеп кетели. Бул деген организмде ашыкча май топтолуп жана салмактын жогорулушуна алып келүүчү мүнөздөчү оору болуп эсептелинет. Биз деген көпчүлүк кишилер ашыкча салмактуулукту бул эрк гана жетпейт деп айтышат, арылуусун. Бирок бул туура эмес. Биринчиден деген биз ашыкча салмактуулуктун себебин белгилешибиз керек. Демек, бул жакта эрк деген туура эмес болуп эсептелинет. Факторлор аябай көп ашыкча салмактуулуктун. Биринчиден бул ашыкча тамактануу болуп эсептелинет. Көп учурда адамдар көп өлчөмдө тамак жеп алышат жана туура эмес тамак болуп эсептелинет. Бул кезде ашказан ашты сиңире албай, салмак кошууга алып келет. Экинчи себеп бул зат алмашуунун туура эместиги болуп эсептелинет. Жөнөкөй тилде айтканда, зат алмашуу деген бул адамдын ичип жеген организм иштеп чыгып жана иштелип чыккандан кийин кайра өзүнө керектейт. Эгерде бул процесс бузула турган болсо, анда зат алмашуу толугу менен бузулат дагы, ашыкча салмактуулукка дагы алып келиши мүмкүн. Үчүнчү себеп бул кыймылдын аздыгы дагы болуп эсептелинет. Адам канчалык көп кыймылдап жана активдүү болсо, тамакты бат сиңирип жана сергек жүрөт. Жана эң кеңири таралган бул стресс болуп эсептелинет. Эгерде адам жан дүйнө көйгөйүнө кабылганда, бири тамак аз жесе, бири тамагы көп жейт болуп эсептелинет. Эгерде деген чектен аша жей турган болсо, анда бул медициналык термин бар, бул булимия. Эгерде тамак жөөдөн баш тартса, анда бул анорексия болуп эсептелинет. Жана генетика дагы роль ойнойт. Эгер адамдын тукумунда толук адамдар бар боло турган болсо, ар бир канчалык деңгээлде балдарына да таасир этет. Бирок бул жерде айткым келет, эгерде деген мисалы ата-энесинде ашыкча салмак болсо, анда сөзсүз түрдө кийинки муундарда ашык салмактуулук болот деген дагы туура эмес. Муну алдын ала алса болот. Эгерде деген ашыкча тамактанбай, физикалык машыгууларга катыша турган болсо, анда бул учурда ашыкча салмактуулуктан алдын ала тартса болот. Кийинки бул кези күшүүсү, бул кош бойлуулук, төрөттөн кийинки учур. Аял боюнда бар кезде гормоналдык өзгөрүүлөргө чалдыгат жана улам зат алмашуусу азайлайт. Мындан улам салмак дагы кошулат. Төрөттөн кийин бала эмизгенде дагы зат алмашуу дагы жайлайт. Ашыкча салмак бул жыныс органдарынын функциясына бузулушуна дагы алып келет. Мындан ары айыз циклынын бузулушуна дагы болот. Кийин бойго бүтөөрү кыйын болот. Дагы бул факторлордун бири болуп жаш курак болуп эсептелинет. Адамдын жашы өткөн сайын кыймыл заты азайып, зат алмашуу жайлап жана ошондой эле организмге кара күч азаят. Ошондуктан ашыкча салмактуулукка дагы көп кезигишет. Эндокриндик системанын бузулушу.
Эндокриндик система бул бөлүп чыгарган гормондор кан менен бүт денеге тарап, органдардын иштесин камсыз кылып турат. Эгерде бул система бузула турган болсо, анда адам деген тез чарчап, зат алмашуусу бузулуп, жыныстык жашоого кызыгуусу жоголуп жана салмак кошконго чейин жетет. Ошондуктан эндокриндик системанын бузулушу дагы эң башкы себептерден болуп эсептелинет. Сиз ошо жогоруда мындай ашыкча салмактын көп факторлорун санап өттүңүз. Анын ичинде эң негизгиси туура эмес тамактануу, ашыкча тамактануу деп айттыңыз да. Бул ашыкча тамактануу дегенде азыр угармандарга кайсыл нерселерди жебеш керек же саат канчадан кийин жебеш керек дегенди сунуштайт элеңиз. Бул салмактан арылуу үчүн, салмак кошуш үчүн. Кошуш үчүн Ошо туура эмес тамактануу, ашыкча тамактануунун айынан салмак кошулат деп айтпадыңызбы? Эми ошо эмнелерди ичпеш керек, канчадан кийин жебеш керек деген. Бул деген куурулган, ышталган тамактар жана ошондой эле газдалган суусундуктар зыян. Жана тез таатым дагы азыр бизде аябай көп колдонулат. Бул азыктар даамдуу болгону менен бирок калориялар көп болуп эсептелинет. Биз деген калорияларды эсептебей, даамдуу болгондуктан биз контролу жок жей беребиз. Ошондуктан ашыкча тамактанууга алып келет бул кезде. Жана норма деген бар, режим сакташ керек болот тамактануу кезде. Режим деген бул биз эртең мененки тамактануу, андан кийин түшкү тамактануу, түштөн кийинкиси дагы кошумча тамактаныш керек жана кечки тамак. Кечки тамактануунун дагы өзүнүн ролу бар. Бул жатканга чейин 4 саатка чейин тамактанып туруп, андан кийин жатсак болот. Эми ушу ашыкча салмак болуу кандай кесепеттерге алып келет, кандай ооруларды келишин негизде пайда кылат да? Ашыкча салмактын ден соолугубузга тез таасири өтө көп. Аны дагы биз баарыбыз билебиз. Эң биринчиден бул жүрөк жана кан тамыр системасы болуп эсептелинет. Себеби кан басымынын көтөрүлүшүн 7%га жогорулатат. Ал эми жогорку кан басым болсо, жүрөк оорулары менен инсульттун пайда болушунун негизги фактору болуп эсептелинет. Ошондой эле диабет болуп эсептелинет. Диабет бул айрыкча 40 жаштан өткөндөргө көбүрөөк чалдыгат. Эгерде деген бизде инсулин чыгарылат. Эгерде деген инсулин жакшы. Тукумсуздук дагы бар. Ошондой кесепети. Тукумсуздук бул алгачкы стадияларында эч кандай маселелерди жаратпаса дагы, бирок экинчи, үчүнчү баскычта айыздык циклде бузулат. Айтып өткөндөй эле аялдарда. Андан кийин болсом гормоналдык бузууларга алып келип, андан кийин тукумсуздукка алып келет. Ал эми эркектерде болсом бул семиздиктин 3-чү, 4-чү баскычтарында оруктуктун деңгээлин төмөндөй баштайт. Мындан сырткары сөөктөр дагы өзгөрүлөт. Толук жана анын кесепети адамдын сөөк системасы менен да түздөн түз байланышта. Себеби дегенде ашыкча салмактан жабыркаганда адамдын биринчи эле омурткалары менен муундарына доо кетет. Жыйынтыктаганда остеоартроз, сөөктүн сынышы, кыйшайышы, май тамандуулук сыяктуу оорулардын пайда болуу коркунучу күчөйт. Ошондой эле тамак сиңирүү системасы дагы бул учурда жабыркайт. Ашыкча тамактанганда биринчиден бул ашказан чоңоюп кетет. Себеби дегенде тез-тез көп өлчөмдө тамактансак, биз бул учурда ашказан чоңоюп кетет. Андан кийин ичегилерге күч келгендиктен ич катуу сыяктуу маселелер келип чыгат. Андан ары бөйрөктөрдө дагы чоң өзгөрүш болот. Бул учурда май клеткалары деген бул бөйрөктөр өзүнө чогулта алат дагы, көлөмү чоңоет. Мындан улам оору күчөйө баштайт дагы, бөйрөктүн функциясы бузулат. Дем алуу функциясына дагы аябай таасирин этет. Себеби дегенде биз баарыбыз билгендей, толук адамдар энтигүү болот. Көп баса албайт, энтигип кетет. Ушул учурда демек өпкөнүн иштөөсүнө дагы таасир берет. Бул эмне себептен? Себеби кычкылтек менен камсыздалуусу азыраак болгонуна байланыштуу организмде энтигүү башталат.
Ошо сиз жогоруда мынтип аялдар арасында эркектер арасында дегенге да мындай кыскача токтолдуңуз. Анан биз статистиканы карап жатканда дагы мындай азыр басымдуу бөлүгү аялдар деп айттык, бирок 2020-жылы ошо ашыкча салмактуулук эркектер арасында басымдуулук деген цифралар чыгыптыр да. Бул эмне себептен, эмнеден байланыштырса болот бул? Аялдарда эмнеге көп болгондуктан туурабы? Азыркы деген аялдар деген туура, ошол себептери дагы бар. Бирок ушул жерде айтып кетким келет, азыр деген бизде ар кандай энергетиктер дагы бар, ошондой эле био кошулмалар бар. Аялдар деген арыктайм деп ошол кошумчаларды иче баштаганда, алар ичкен убакта гана алар салмагын бир аз азайтат, бирок аны токтоткондон кийин салмакты кошууга аябай таасир берет. Ушул себеп болушу мүмкүн, э? Негизи мындай, бул ашыкча салмактуулук бир гана улуу муундарда эмес, жаш балдар арасында дагы акыркы учурларда көбөйүп жатат. Өзгөчө пандемия, коронавирус пандемиясынан кийин дагы мындай дүйнө жүзүндө ушундай балдар арасында ашыкча салмактуулук катталып жатыптыр да. Бул учурда мындай балдардын ашыкча салмактуулугу менен чоңдордуку кандай айырмаланат? Балдар арасында кантип алдын алыш керек? Балдар арасында эмнеге көбөйүп жаткандыгы бул айтып өткөндөй тез таатым күнөөлүү болуп жатат. Себеби дегенде балдар аябай жакшы көрүшөт. Алар деген биринчиден таттуу болот, кайрадан жегенге тартат. Ошол себептен балдар контролсуз көп өлчөмдө жегенине байланыштуу ашыкча салмактуулукка алып келет. Жана ошондой эле газдалган суусундуктар. Бул дагы бөлөк тема болуп эсептелинет, себеби дегенде алар дагы ичинде шекер кошулган. Бул учурда дагы салмакты көбөйтүүгө аябай роль ойнойт. Балдар арасында кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Балдар арасында бул биринчиден сөөктөр өзгөрүлөт. Себеби дегенде баланын салмагы аябай көп болгондуктан бул учурда оорундук биринчиден муундарга берилет. Ошол себептен дагы бойдун өспөшүнө дагы алып келиши мүмкүн. Эң бул акыркы деңгээли болуп эсептелинет. Жана ошондой эле ал эми кыздарга болсом бул айыз циклы. Бизде деген 10-12 жашында биринчи менархия деп аталат термин боюнча айыз келгени. Бул учурда ашыкча салмактуулук боло турган болсо анда бир аз кечирээк келиши мүмкүн. Жана репродукция функциясына аябай таасир берет. Ошондуктан эгерде балдарда ашыкча салмактуулук боло турган болсо, анда бул учурда сөзсүз түрдө көңүл буруп жана муну менен күрөш керек. Ушул жерден мындай ашыкча салмактуулукту өлчөөчү бир индекстерди айтып берсеңиз, анткени кээ бир адамдар анчалык деле ашыкча салмак жок болсо өзүнө өзү мен семирип кеттим, арыкташым керек деген аракеттерди көрүп башташат да. Бул дагы туура, индекс массы тела деген бар. Бул учурда биз килограммды, канча биз килограмм өлчөгөнүбүздү билип, анан метр квадратик боюбузга бөлүшүбүз керек болот. Андан индекс массы теланын өзүнүн белгилери бар. Эгерде деген 18-ге чейин боло турган болсо, анда салмак аябай аз болуп эсептелинет. Ал эми 25 андан жогору боло турган болсо, анда бул ашыкча салмактуулук болуп эсептелинет. Бирок мындан мурун дагы башка индекс бар болчу. Бул биздин боюбузга байланыштуу болот. Мисалы, эгерде деген жаш бала 1 метр 45 сантиметр боло турган болсо, анда 45 килограммга чейин салмак кошсо болот деген божомолдоолор болгон. Бул дагы туура. Эгерде деген сиз тагыраак буну билем десеңиз, анда индекс массы тела менен аныкташ керек. Туура. Мисалы, силерге ошо ашыкча салмактуулук менен келгендер же сиздер ошо индекс менен аныктагандан кийин аларды кантип дарылайсыздар? Бул кандай жүрөт? Атайын дарылоо жок, биз бир гана профилактика жүргүзөбүз. Бул айтып өткөндөй физикалык нагрузка беребиз биз буларга. Машыгуу, эң жакшы машыгуу бул сүзүү болуп эсептелинет. Сууда сүзүү болуп эсептелинет. Жана ошондой эле биз азыр көбүбүз ойлойбуз, бул жөө баскан, мисалы жумушка барып келип же окууга барып келген бул физикалык нагрузка деп эсептейбиз. Бирок бул туура эмес. Биринчиден бул сейилдегендей басуу эмес. 30 мүнөттөн жогору тез ылдам басуу керек болуп эсептелинет. Эгерде деген андан сырткары бул залга барып машыгуу, фитнес менен машыгуу дагы кирет. Жана туура тамактануу. Туура тамактануунун дагы бир нече
эрежелери бар. Бул жер жемиштер, белоктор жана углеводдорду аралаштырып тамактануу керек. Мындан мурун 60% углевод, мынча пайыз белок деп биз бөлөт болчук. Азыр деген ал туура эмес. Азыр интуитивдүү тамактануу деген болуп келип чыккан. Бул деген биз өзүбүз каалаган тамакты жесек болот, бирок аны дагы биз өзүбүз бөлүшүбүз керек. Эгерде мисалы тарелканы биз ала турган болсок, аны биз экиге бөлүп, бир бөлүмүн жер жемиштерди түзүш керек, ал эми экинчи бөлүмүн жарымын белоктор, жарымын углеводдор түзөт. Ушундай тарелка менен тамактансак, биз анда ашыкча салмактуулуктан биз алдын алабыз. Жана ошондой эле биз мындан сырткары суу ичишибиз керек болот. Сууну биз таза суу жана жылуу суу ичебиз. Эмне үчүн? Себеби суу бул зат алмашуу процессин тездетет, туура. Тездетет. Ошондуктан сууну 2 литрден дагы жогору ичиш керек болот. Бирок бул дагы массага байланыштуу болот. Жана физикалык көнүгүүлөр. Сиз ошо жана жогоруда айтып турганда фитнести дагы белгиледиңиз. Анан көп адамдар ошо фитнеске барып аткан учурда салмак азайып, анан аны таштаганда тескерисинче андан да көп болуп кетет деген коркунучтар бар экен да. Бул канчалык туура? Туура деп эсептейбиз, бирок туура эмес, аны түшүнө алышат. Себеби дегенде биз машыкканда деген аябай көп өлчөмдөгү калориялуу тамактарды жейбиз да. Жана андан кийин биз машыккандан кийин калорияларды жоготобуз. Ал эми адамдар деген ошол калорияны жегенге көнүп калышат, ошол темптеги, ошол өлчөмдөгү тамактанууда тамактанышат дагы, бирок физикалык нагрузкалар жок болгонуна байланыштуу калориялар көбөйөт, бирок жоголбойт. Ошондуктан салмак кошулат. Ал эми бул көнүп калганына байланыштуу болот да. Анан туура ошо салмак таштоонун жолдорун сунуштасаңыз дагы. Салмак таштоонун туура жолдору бул биринчиден өтө өткөн тамактануу, туура тамактануу болуп эсептелинет. Режимди сактоо керек. Экинчиден бул физикалык көнүгүүлөрдү кошуш керек. Бул сөзсүз түрдө. Себеби дегенде биз калорияларды алабыз, бирок калорияларды биз андан көбүрөөк кетиришибиз керек болот. Үчүнчүсү бул суу. Көбүрөөк суу ичишибиз керек болот. Зат алмашууну көбөйткөндө салмактын азайышына дагы тезирээк таасирин берет. Анан бул мындай ошо салмак кошуп алган адам канча убакытта кайра калыбына келиш керек? Мунун да атайын убактысы барбы? Атайын убактысы жок. Бул дагы индивидуалдуу болуп эсептелинет. Кээ бириси мүмкүн аябай тез убакта дагы салмагын кайрадан жоготушу мүмкүн, жана көп убакытта калышы мүмкүн. Бул дагы индивидуалдуу болуп эсептелинет, бирок тез салмагын жоготуу дагы таасири аябай жаман. Себеби дегенде биздин организм деген көнүш керек да. Ал эми бат эле эгерде биз салмакты жогото турган болсок, анда биз организмдеги пайдалуу заттарды дагы жогото алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан айтып өткөн дары-дармектер менен салмакты азайтуу аябай туура эмес болуп эсептелинет. Бир айда арыктатабыз, 15 күндө деген нерселер коркунучтуу. Туура. Себеби дегенде алар деген кошумча заттарды беришет да. Ал заттарды биз ичкенде биринчиден бул бөйрөк функциясы бузулат. Себеби дегенде ал заттар деген бөйрөк аркылуу чыгат. Демек, ал заттар менен чыкканда бөйрөккө аябай чоң күч келгенде бөйрөктүн функциясы бузулат. Ал эми функциясы бузулганда бөйрөктүн анын кайра калыбына келбейт. Ошондуктан арыктардын астында эске салыңыз, тез арыктоо бул мүмкүн эмес. Арыктоо, салмакты жоготуу аябай кыйын. Сиз ошол негизи иш практикаңызда, иш тажрыйбаңызда салмак таштоодо да кандай каталарды кетиришет бейтаптар? Бул кошумча эмнелерди туура эмес кылышат? Туура эмес. Бул режимди кармашпайт. Биринчиден, себеби дегенде бизде көнүп калганбыз да. Тамактарыбыз биздики куурулган, жана ошондой эле камыр тамактарды биз жейбиз. Ал эми диета кармаганга алардын мүмкүнчүлүгү жок. Себеби дегенде баары чогуу бир столдо отуруп тамактанганда, ал салмагын жогото турган адамды бөлүп койгон дагы туура эмес. Себеби бизде бул сыйлабайт деп айтып коюшат. Ошондуктан алар диетасын бузушат. Диетасы бузулган кезде андан кийин бизде деген эгерде деген чоңдорду ала турган болсок, чоң курактагы
адамдарды, анда булар таптакыр диета кармашпайт. Ал эми балдарга кичине таасир берсең болот. Ошол эле учурда сиз жана эркке байланыштуу эмес деп айткансыз, бирок болбой эле ошо физикалык көнүгүүлөрдү жасаш керек деген сунушуңузду көп учурда мындай ашыкча салмагы барлар аткаргысы келбейт же аткара албай калышат да. Бул учурда кантип аткарса болот? Мындай үй шартында деле аткарса болобу же сөзсүз эле залга барыш керекпи? Жок, үй шартында деле аткарса болот. Азыр деген көптөгөн китептерди биз окуйбуз. Демек деген эгерде деген көнүш үчүн 21 күн керек деп эсептейбиз. Ошондуктан биз аз кадамдардан баштасак болот. Биринчиден эртең мененки көнүгүүлөрдү жасайбыз. Ага деген 5-10 мүнөттөн бөлүп 21 күн биз ага көнгөндөн кийин анан көнүгүүлөрдү көбөйтсөк болот. Анын үстүнө биз салмак дагы кошсок болот. Салмак менен биз көнүгүүлөрдү жасаганда эффект көбүрөөк байкалат. Ошондуктан 21 күн эгерде биз көнүгүүлөрдү аткара турган болсок, андан ары жеңилирээк болот. Тынымсыз 21 күн, Туура. Дагы кандай кеңештериңиз бар? Туура арыктоо, туура вес салмакты таштоо боюнча. Да кошумча айтып кетсеңиз болот. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Ошо эфир соңунда угармандарга. Эң биринчиден бул үй бүлө боюнча болуп эсептелет. Себеби дегенде үй бүлөндө көбүнчө апа тамак жасайт турабы. Ошондуктан биз апаларыбызга айтышыбыз керек. Тамакты деген азыраак кууруп, көбүрөөк деген биз деген сууга бышырылган эттерди жесек болот, сууга бышырылган жер жемиштерди кошуш керек болот рационго. Жана ошондой эле тузду азыраак кошуш керек. Себеби туз дагы аябай бизге организмге тез таасирин тийгизет. Ашыкча салмактуулукка дагы алып келиши мүмкүн, бирок эгерде биз аябай көп өлчөмдө жей турган болсок. Жана биз азыркы учурда деген айтып өтөйүн, ЗОЖ деп коебуз. Азыр ЗОЖ аябай популярдуу болуп эсептелинет. Ошондуктан бардыгы көбүнчө бизге залдарга барышат, фитнес клубдарга барышат. Ошондуктан азыркы учурда ашыкча салмактуулук бизде аз кезигишет деген дагы божомолдоолор бар. Себеби бул популярдуу болгондуктан бардыгы жаштар ошол көнүгүүлөрдү аткарып же болбосо залдарга барганда ашыкча салмактуулукту профилактика кылышат. Мен эсептейм, бул туура популярдуу болуп жатат. Себеби башка кереги жок нерселерди популярдуу кылгандын ордуна биз денебизге керектүү болгонду таркатышыбыз керек. Бул анда жаштар арасында окшойт, анткени биз жогоруда статистиканы айтпадыкпы, Кыргызстанда ар бир 5-чи адам туура сиз айткандай жаштар арасында эмес, бир улуу муундар арасында ар бир 5-чи адам 40 жаштан жогору болгондорго бөлүнөт. Демек бул белгилүүлүктү улуу муундар арасында дагы жайылтыш керек экен. Туура. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасын көрдүңүз. Анда ашыкча салмактуулук, андан арылуу жолдору туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Бишкек шаардык номер 18-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун үй бүлөлүк дарыгери Айдай Мурзабековна жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.